Assalamu alaikum, жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 23 апрель, шейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. А дегенде эле бүгүнкү кабарларды жакшы кабардан баштайлы. Москва областынын Дмитриев шаарында 4-этажда күйүп жаткан квартира ээсин кошуналары батырларча куткарып калды. Алар кадимки эле плетти тартып, секирген аялды өрттөн аман алып калышкан. Алыстағы туғаннан жақындағы қошына артық деген ушундай болот окшойт. Кандай дейсиздер? Жакшы сөздөрдү жазып, комментарий калтырсаңыздар, бирден лайк басып, биз жаңылыктарды улантабыз. Россияда бул жумалык узун жумуш жумалыгынан болот. Себеби 6 күн толук иш болуп, ишемби күнү да расмий иш күнү жарыяланган. Андан соң дем алыштар 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 май, майдын 1 жарымында эле 7 күн эс алабыз. Бул жагы туугандар, да здравствуйте, адым май болду. Дагы бир жакшы кабар биздин сулуу айымдар үчүн. Россияда атайын аялдар үчүн кулон иштелип чыкты. Ал кулондун өзгөчөлүгү коркунуч болгон учурда, мисалы аялга кол салган болсо, кнопканы басып койсо, жакынкы 3 километр аралыктагы кызматтарга сразу сигнал барат. Мисалы полицияга, тез жардамга, ошондой эле туугандарга дагы белги берилет. Өзүнүн атайын тиркемеси менен иштейт. Дагы бир фишкасы, онлайн ассистент дагы бар. Ал каардуу эркек үн менен буйрук берет. Аны өзү жаздырып алса да болот. Мисалы, биздин кыргыз кыздарга тийбеген. Тийген болсоң, кулагыңды кесип коёмун деген сыяктуу жаздырып койсо болот. Албетте бул дагы мезгил талабына ылайык келген дагы бир жаңы жаңылык. Биздин айымдарга, кыздарга чоң пайдасы тиет деген ойдобуз. Мекендештерге эскертүү. Рейд боюнча маалымат. Шейшемби 23 апрель, шаршемби 24 апрель күндөрү билети жок жүргүнчүлөргө расмий рейд жарыяланды. Ошондуктан проездди толуктап, убагында төлөп, жол кирени төлөп жүрүңүз. Азыр билесиздер, билети жок жарандарга штрафтын беренеси 2000 рубльга көтөрүлүп калган. Анан текшерүүлөр май майрамдарына карата көбөйтүлөт. Андыктан туугандар, жаныңыздарга паспорт, миграционный, трудовой договор, сахарованын көк картасын ала жүрүңүздөр. Дагы мекендештер өзгөчө эскертүүчү нерсе, май майрамдарында майдын жарымына чейин дем алыштар көп болот. Ошондуктан майдын 15-ине чейинки регистрация срокторуну караңыздар. Срокторуну сөзсүз карап, ошону эртерээк тапшырып, эртерээк регистрацияны узартып алыңыздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Эскерте кетчү нерсе, Москва бар, Телеграмнан, Ютубтан башка жакка реклама бербейт. Инстаграм, ТикТокто көргөн рекламалар булар жалган. Бир эле Телеграм группабыз бар. Ал жерде жардам кылып, бири-бирибизге жардам беребиз. Катталуучулардын саны 13 миңден ашуун. Ошол жерге катталып, жардам керек болсо жазып, жооп алсаңыздар болот. Ушул маалыматтар сиздерге кичине болсо да пайда келтирди деген ойдобуз. Бизди колдоп каналга каттала кетиңиз, бирден лайк басып, тууган уруктарыңыздарга, мекендештер группаларына бөлүшүп коюңуздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун. Баарыбыз мекенге эсен соо жетели. Аман болуңуздар, туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.